Иран же жергиликтүү эл аны Персия деп аташат. Түштүк Батыш Азиядагы өлкө. Түндүгүнөн Армения, Азербайжан жана Туркменистан, чыгышынан Афганистан, Пакистан, батышынан болсо Ирак жана Туркия менен чектешет. Түштүгүнөн Оман булуңу, Ормуз кысыгы жана Перс булуңу менен чектешсе, түндүгүнөн Каспий деңизи менен чуулганган. Аянты боюнча Иран 1,6 миллион чарчы метрди ээлейт жана аймагы боюнча дүйнөдөгү 17-орунда турат. Иран дүйнөдөгү эң тоолуу өлкөлөрдүн бири. Ал биздин коңшубуз. Өлкөнүн аймагынын бир кыйлап бөлүгүн тоолор жана тоо аралык кең түздүктөр ээлейт. Бул жерде жайкысын өтө ысык, кышы болсо суук. Каспий деңизинин боюндагы ойдуңдар жыл бою жылуу жана нымдуу. Бул жерде дайыма жашыл, калың жана кош токойлор өсөт. Өлкөнүн чыгышында адам дээрлик жашабаган эң шоор тала созулуп жатат. Ирандын борбору Тегеран шаары 40 тоонун этегинен орун алган. Анча бийик эмес, ачык түстүү үйлөрдүн маалалары, чет жакаларындагы топурактан согулган жалпак тамдар, шаардын ортосундагы бийик имараттар, көк жашыл парктар жана жемиш бактары, көмкөрүлгөн казанга окшогон төбөсү, кумпасы түркүн түскө ойма чиймеленген, кооздолгон жана жанында бийик мунарасы бар мечиттер өтө көп. Те алыстан өчкөн жанар тоонун чокусундагы мөңгү күнгө чагылышат. Иран өлкөсү көп улуттуу мамлекет. Мында перс, күрд, түркмөн, белуж жана башка элдер жашайт. Ирандыктар негизинен тоолордун арасындагы жайык өрөөндөрдө жашашат. Бул жолу кыргызстандык журналисттер Иранга таанышуу сапары менен барып, ал өлкөнүн заманбап жашоосун көрүп келди. Иран Ислам Республикасына таанышуу иш сапары менен Кыргызстандан 21 адам барган. Пресс-турду Fars News агенттигинин Бишкектеги өкүлчүлүгү уюштурду. Сапардын максаты Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы достук жана маданий байланыштарды чыңдоо, таанышуу, өз ара маалымат жана тажрыйба алмашуу. Иран Ислам Республикасына таанышуу иш сапары менен барган кыргызстандык журналисттерди Ирандын алдыңкы Fars News агенттигинин Тегеран шаарында башкы кеңсесинде болушту. Аларды агенттиктин башкы директору Паям Тирандос кабыл алды. حدود 20 دانش و تخصص نیاز هست برای اینکه شما بتونید یک کار رسانه‌ای اثرگذار انجام بدید. Чтобы целенаправленно смогли сделать именно в области медиа успех, вам необходимо сосредоточиться на более 20 различных направлений наук. Агенттиктин жетекчиси кыргыз журналисттерин жылуу кабыл алып, маалымат агенттигинин ишмердүүлүгү туурасында айтып берди. Ал Иран менен Кыргызстандын карым-катнаштары ар түрдүү деңгээлге кеңейип жатканын айтып, Fars News агенттиги Ирандын жана аймактагы эң таасирдүү маалымат каражаты катары Кыргызстандын массалык маалымат каражаттары менен кызматташууга даяр экендигин билдирди. Өз кезегинде Кайрат Иманалиев Иранга 21 кишиден турган медиа топ менен биринчи жолу келгенин баса белгиледи. Я хорошо знаю, мы вместе с нашими коллегами Ирана внесли список ЮНЕСКО праздник Наурuz. Еще раз хочу вас выразить огромную благодарность за сегодняшнее гостеприимство и за теплый прием. Кайрат Иманалиев Иран тараптын меймандостугуна жана жылуу кабыл алгандыгына ыраазычылык билдирди. Ал өз сөзүндө бул өлкө кыйынчылыктарга карабастан ийгиликке жана көз карандысызыкка карай кантип кадам таштай алгандыгы жана анын кесиптештерин таң калтырганын дагы айтты. Иманалиев эки өлкө маданий, диний жана цивилизациялык жалпылыктарга ээ экенин жана бул өзгөчөлүктөр эки элдин кызматташтыгы үчүн зарыл аянтчаны камсыздаганын, ал эми массалык маалымат каражаттары конструктивдүү жана көмөктөшүүчү ролду ойнорун билдирди. Кыргызстандык журналисттер агенттиктин башкы директору Паям Тирандоско кыргыздын ак калпагын кийгизип белектерин тапшырышып, сапарды уюштурган Иран тарапка ыраазычылыктарын билдиришти. Андан соң журналисттер агенттиктин ар бир бөлүмүндө болуп, ирандык кесиптештеринин кандай иштеп жаткандыгын өз көздөрү менен көрүштү.
биздин келгенибиз аябагандай көп эки тараптан тең бири бирибизге тажрыйба алмашууга, маалымат алууга, таанышууга чоң бир өбөлгө түзүлдү десем болот. Маселен бул жерде баягы мен жаңылыктар канча саат, канча убакытта чыга турганын, анан басымдуу бөлүгүн кайсы жаңылыктарды беришет, анан ошол жаңылыктардын убактысын, хронометражын, негизги жаңылыктар канча мүнөт чыгат, ал жердеги иштеген кызматкерлердин саны канча, кайсыл багытта жүрөт, баарын таанышып, маалымат алдык десем болот. Чынында абдан таасирлендим. Бир эле учурда редактор, журналист, кабарчы ар ким өзүнүн жумушун жасайт экен. 3 сменден бөлүнүп иштешет экен. Мындайча айтканда мени таасирлендиргени жаңылык дегенден кийин, кабар дегенден убагында жеткирип туруу керек. Ошону үзгүлтүккө учуратпагандыгы мени аябагандай таасирлентти. Бул дагы да болсо мага мени шыктандырды десем болот. Элге ыкчам кабарды убагынан кечиктирбей жеткирүү системасы бул жерде аябагандай жакшы орногон экен. 3 сменде иштешет экен. 3 мөөнөттө. Ошондо жаңылыктардын өзүндө эле жергиликтүү каналдын ичиндеги телеканалдын ичинде жаңылыктар бөлүмүнүн өзүндө 70 адам иштейт экен. Бул аябагандай ыкчам, ылдамдыктын белгиси десек болот да, кабардан эч качан артта калбайт дегенди түшүндүрөт. Ошонусу мени аябагандай таасирлендирди. Жакынкы чыгыштагы бул өлкөгө болгон сапардын жүрүшү, расмий жолугушуулар Ирандын тарыхы, маданияты, дүйнөнү суктандырган кол өнөрчүлүгүнө күбө болушту. Пресс-турдун катышуучулары Ислам революциясынын лидери имам Хумейнидин жашаган үйүн да көрүштү. Ал 1979-жылы бийликке келген. Башкаруучу Иран өлкөсүнүн саясий, экономикалык жана түрдүү жактан өнүгүүсүнө өз күчүн жумшаган. Кыргызстандын журналисттери дүйнөдөгү аянты эң чоң деп эсептелинген Иран Мол соода борборунда да болушту. Соода борборунун жалпы аянты 32 гектарды түзөт. Бул жерден Ирандын кол өнөрчүлүгү менен жакындан кеңири таанышууга мүмкүнчүлүк болду. Чоң ири өлкө туурасында өтө аз да маалыматтарчы, бирок биз келип көргөндөн кийин өтө таң калыштуу жана ушунчалык өнүккөн мамлекет экендигине күбө болдук. Ар тараптан экономикалык жана ошондой эле маданий жактан, социалдык жактан бул жерде кол өнөрчүлөрдүн, мисалы үчүн байыркы усталар, ууздар, булар Ирандан чыккан илге эртеден байыртадан чыккан ошол баардык ушул кол өнөрчүлүк буюмдары жер жүзүн керек болсо каптап, алар өзүнчө тарых болуп калган. Дагы бир нерсеге көңүл бурсак болот. Иранга келгенде бул жерде патриоттук идеология абдан жогорку даражада экендигине күбө болдук да. Анткени себеби ар бир кадам сайын эле Ирандын желектери, ошондой эле Ирандын көрүнүктүү инсандары, Ирандын баатырларынын сүрөттөрү, айкелдери ушунчалык жакшынакай коюлуп, ушунчалык жакшынакай сакталып, өсүп келе жаткан жаш кичинекей балдардан баштап чоңдорго чейин эң бир мындай патриоттук сезимди ойготот да. Муну көргөн адамчы мына ушундай идеология менен канча жылдар бою ушул блокадада жаткан, баягы экономикалык санкцияны көрүп жүргөн ушул мамлекет ушунчалык өнүккөн деп ойлоо өтө кыйын да, эгерде көрбөсөң. Бирок биз көргөндөн кийин күбө болдук. Өтө өнүккөн, ар тараптуу өнүккөн. Бул исламий мамлекет туулугу менен байыркы соода, сатык жана каада салттарды, чынында эле анын тарыхый мурастары менен таасирленткен шаар. Ошондой эле дүйнөдөгү маданият бешиги Иран болуп эсептелинет. Өлкөнүн борбору Тегеран түздөн-түз далилдер, алардын кереметтүү эстеликтери жана музейлерин айтып кетүүгө болот. Иранга болгон мындай көз караш башкача болчу, баягы интернеттен гана алган маалыматтар болчу, бирок азыр бул жакка келип, көрүп, бирге мындай баскан тургандарын бирге аралашып көрүп, оюм, пикирим өзгөрдү. Баягы интернеттен көргөндөй эле бардыгы чүмкөнгөн, бардыгы эле баягы чектөө анчалык эмес экен, бир аз эркинирээк.
аялдарга болгон баягы мамиле дагы баягы интернетте көргөндөй эле катуу эмес. Өзгөчө арзан жебек жоолуктар Ирандын көптөгөн соода борборлорунда сатылат. Иранга барган турист айымдар хиджаб эмес жоолук салынып жүрүшү керек болот. Жоолугун капыстан унутуп калса кабатыр болушпайт, себеби полиция чуркап келип камап салбайт. Негизинен Иранда туристтерге сый мамиле жасалат. Иран ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген көптөгөн улуттук тарыхый имараттары катталган. Белгилей кетсек, Кыргызстандын делегациясынын курамында 21 адам, анын ичинде маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Кайрат Иманалиев. Ошондой эле министрликтин мурастарды сактоо жана өнүктүрүү башкарманын баш кадиси Чынарбек Жолдошов. ОТРК, ЛТР, Ош ТВ, НТС, Нур ТВ, Жалал Абад ТВ, Ваткен ТВ, Азия ТВ, Кабар агенттиги, Умма, Ислам журналынын жетекчилиги жана журналисттери бар. Сапардын максаты Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы достук жана маданий байланыштарды чыңдоо, таанышуу, өз ара маалымат жана тажрыйба алмашуу болуп саналат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Иран Ислам Республикасы.